Biz бардыгыбыз şu Акса окуясында курман болгондорду, ошол окуяда жаракат алып, кийин кайтыш болгондорду, алардын жарык элесине мына таазим этип турабыз бардыгыбыз тең. Ошондой эле кийинки 2005-2010 жылдары эркиндик үчүн жалпы элдин арасында жүрүп курман болгон мекендештерибизди мына бүгүн эстейбиз. Алар эмне үчүн көз жумганын, эмне үчүн курман болгонун biz mına bugün eskeremiz, adan sabak alabız. Aprel okuyasının dağımına emki yılı, 20 yılı, 10 yıldığı olat. Aprel okuyasında dağı übülölük başkaruğa, kılandık başkaruğa karşı çıkan mekendeşlerin arasında men daha bolgamın. Aprel okuyasındağı oşo kılandık başkaruğa, übülölük başkaruğa, oşo rejimge karşı çıkan mekendeşlerimdin, kurman bolgan mekendeşlerimdin, алардын жакындарынын тагдыры мен үчүн деле жөнөкөй гана сөз эмес. Бул менин жүрөгүмдө, урматтуу агайын туугандар. Мына азыр жарлык даярдап атабыз. Кийинки жылга 10 жылдыкты жогорку мамлекеттик деңгээлде ушул апрель окуясындагы өткөрүш боюнча атайын комиссия түзүп, ошо Акса окуясы 2005 март 2010 aprel okuyası bizim tarihimizde özünün ordun, kalıştık ordun alış gerek.